Достор, салам алейкум. Жасалма интеллект дүйнөсүндө өтө сонун кабар бар. Ошону менен бөлүшүп кетейин деп атам. Биринчиден, жасалма интеллект дегенде бир нерсени эле элестетпегиле. Бир канча компания, даже бир канча өлкө бири-бири менен жарышып, өздөрүнүн жасалма интеллекттерин жасап атат. Мисалы, Google'дун өзүнүкү бар, Facebook'тун өзүнүн жасалма интеллекти бар. Microsoft жана OpenAI деген компания булар эң лидер, алдыда кетип атышат. Ушулардыкы өзүнчө бар. Кытайда өзүнчө, алар жөнүндө кабарыбыз жок. Бирок жалпылап айтканда Кытай менен Америка жарышып атат. Эң алдыңкылар ошолор. Американын ичинде ошо Google, Facebook, Microsoft бири-бири менен жарышып кетип атат. Ошолордун эң алдыңкысы жана эң көп адамдардын таң калтырганы бул OpenAI деген компания, ChatGPT-ни чыгарган компания. Мына 2 күн мурда ошо ChatGPT дагы бир жаңылык менен бөлүштү. Азыр эми мисалы мону телефон деп элестеткиле. Ошол жасалма интеллект менен силер бирөөгө видео звонок кылгандай сүйлөшсөңөр болот. Ага видео звонок кыласыңар, ал силерди көрөт. Силерди көрүп, бирок силер аны көрбөйсүңөр, себеби ал компьютер, ал адам эмес. Ал силерди көрүп, кадимки эле ар жакта бир адам тургандай силерге жооп бере алат. Мисалы, булардын көрсөткөн демосунда мен азыр бир жерге бир интервьюга барат элем. Как я выгляжу деген суроону сураса, бираз чачың доңдоп алышың керек экен деди. Ал шапканы кийди дагы эмичи десе, күлүп адамга окшоп реакция көрсөтүп, шапка жакшы жарашат экен, бирок мен оюмча кийбей эле кой деген сөздү айтты. Кадимкидей көрөт. Эгер бул жактагы камера менен кылсаңар, ал жакта эмне турат десеңер, көрүп ошол жөнүндө айтат. Мисалы, ал жерде бир чымчыктар жөнүндө сурады эле, аларды бул азыр чымчыктар учуп атат деп айтып атат, же дагы бир көзү көрбөгөн бирөө чыгып, мен такси чакырдым, такси келгенде мага айтып койсо, такси келатат, даярдан деди, такси келди, таксиге чыгып кетти. Ушуга окшогон дагы бир канча, мисалы, котормочулук жөнүндө дагы сонун нерсе кылышты. Мисалы, бул жерде мисалы бир башка тилди сүйлөгөн бирөө болсо, экөөбүз бири-бирибизди түшүнбөй атканда, Google котормочуда биз жазуу түрүндө кылат элек. Бул жерде жөн эле үнүңөр менен өзүңөрдүн тилиңерди айтасыңар. Бул ага өзүнүн үнү менен которуп берет. Анан анын сөзүн силерге которуп берет. Ортодо бир адам котормочу тургандай болуп, которуп бере турган болду. Ошого карап кетип атат. Кадимки эле бир адамга айлантуу, өтө акылдуу, бар жокту билген бир адамга айлантуу аракети болуп атат да. Өзү бул жасалма интеллекттин максаты деле ошол. Мына ошол бая мен айткан жарышкан компаниялар бардыгы ошол AGI деген точкага карап жарышып кетип атышат. Ким биринчи ошол жерге жетет деп. AGI деген бул жасалма Artificial General Intelligence деген англисче сөз, жасалма жалпы интеллект. Ошол кийинки тепкич. Ошол тепкичке жасалма интеллект жеткенден кийин жасалма интеллект кадимки адамдай болуп калат деп айтып атышат да. Азыркы учурда жасалма интеллекттер көбүнчө бир мындай белгилүү бир тармактар боюнча, мисалы бирөө сүрөт тартат, бирөө видео тартат, бирөө текст жазат. Ошондой да, мындай тармактар боюнча жасап атышат, бирок ошол жерге жеткенден кийин бул адамга окшоп бар жокту түшүнгөн, билген бирөөгө адамдын интеллектинин деңгээлине жетип калат деп атышат. Дагы бир жолу түшүндүрүп кетейин. Жасалма интеллект өзү эмне? Мунун үчүн жасалма эмес интеллект эмне дейли? Жасалма интеллект эмес интеллект бул адамдын интеллекти. Адам мисалы бөбөк төрөлгөндөн кийин бөбөк монтип бул нерселерди кармап, көрүп, угуп, ушинтип үйрөнөт. Бирок жасалма интеллекттин андан эң чоң айырмасы бөбөккө окшоп өтө жай үйрөнбөйт, бир канча жылда үйрөнбөйт. Бул абдан тез үйрөнөт. Бир канча жылда бар жокту билип калат. Алдыбыздагы 5 жылда эмне болорун даже элестете албайбыз. Себеби азыркы учурда эле жасалма интеллект дүйнөдөгү эң акылдуу адамдардан бир канча эсе акылдуу. Себеби анын мээсине, хард дискине ал компьютер өтө көп маалыматтарды киргизип атышат. Ар ким өзүнүн колунда бар болгон маалыматтын бардыгын киргизип атат. Мисалы, Google өзүнүн Google сайты же YouTube аркылуу топтогон маалыматтарын киргизип атат. Facebook, Instagram жана WhatsApp аркылуу топтогон маалыматын киргизип атат. Microsoft ошентип киргизип атат. Бири-биринен урдап атат. Баягы кабар сайттарынан киргизилген маалыматтар үчүн ошол кабар сайттары буларды сотко берип атат. Ошентип мүмкүн болушунча көбүрөөк маалыматты киргизип, өздөрүнүн жасалма интеллектин дагы акылдуураак кылганга аракет кылып атышат. Максат ошол, AGI-га жетүү. Эгер азыркы мен айтып берген деңгээлди элестеткиңер келсе, түшүнгүңөр келсе, Ана деген бир кинону көргүлө. Бул бир канча жыл мурда тартылган. Бир киши ошол жасалма интеллект менен мамиле кылып калат, аны сүйүп калат, экөө ошентип сүйлөшүп, мындай достошуп, ошонун тегерегинде болгон окуя.
эми ал бирөөнүн фантазиясы, мындай художественный фильм, бирок ошону көрсөтсөңөр бир аз элестетсеңер болот да, ушунун келечеги жөнүндө бир аз маалымат алсаңар болот. Ушундай маалыматтар менен бөлүшүп кетейин дедим достор. Жасалма интеллектти колдонгула. IT тармагында болосуңар, болбойсуңарбы, колдонгула. Бул адам баласынын келген эң акыркы тепкичи деп айтып атышат. Анда кийинки видеолордо жолукканча аман болгула достор.